экинчи маселени биз күн тартибине алганбыз. Ошондуктан күн тартибиндеги үчүнчү да сөз депутат Түмөнбаев Акылбек Толбаевичте. Ушул эсептөө палатасы боюнча канчадан бери мыйзам өтпөй келатат. Азыр бөлөк маселени эме кылып, ошо жылдырып, биринчи эсептөө палатасын карап берсек, урматтуу депутаттар. Кандай дейсиздер, Данияр Эрмекович? Каршы эмессизерби? Негизи, урматтуу депутаттар, бул конституциялык мыйзамды биз караганбыз. Анан ошол жерде 3-4 маселе спорный болгон. Биз ону дош менен кирип, кийинки жыйында карайбыз деп чечимге чыгарганбыз. Ошондуктан азыр депутат Түмөнбаевтан сунуш чыгып атат. Ушул маселени кайрадан эртерээк кылып, мына экинчи маселе кылып карап коюңуздар деп. Каршы эмессиздерби? Каршы болсок, анда отдел, могул жерде депутаттар отуруп, баарын чакыргыла. Бул конституциялык мыйзам, баары катышсын. Жок, биз сунушту колдоп койдук. Бул комитет чечимини биз бүгүнкү алып чыгабыз дегенбиз да. Биз сунушту эле колдоп койдук. Анан айтып, комитет чечимини биз карап чыгып, баягы табличный форма кылып, сравнительный таблицага киргизип, анан комитетке алып чыгабыз дегенбиз. Да, сөз Бекешев Дастан Далабаевич. Сунуш мындай, урматтуу депутаттар, азыр талкуулоо кылбай эле, и так белгилүү да эми. Сунуштарды добушка коюп, кайсы өтсө өтө берсин, өтпөсө өтпөйт. Сунуштарды колго эле коюп эле кете бербейлүү. Тура эле болот го. Жок, чечим биз чыгарганбыз, жалпысын биз чыгарганбыз. Азыр сунуштар эле калды. 4 сунуш ошол боюнча макулдашайлы. Же даяр болбосо, анда башка мыйзамды кара бербейлүү. Жок, мына урматтуу депутаттар, азыр сравнительный таблицаны алдыңарбы? Бердиби? Бердик. Карагыла. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, мен өткөндө жанакы Оозеки берген сунушумду кайра артка тартып алдым. Анда сунуш боюнча кете берели. Азыр бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айткыла. Мындай кылайлы, мына бизде тизме менен кетсек, урматтуу депутаттар, экинчи глава эсептөө палатасынын курам жана түзүмү боюнча бул жерде Эльвира Жыргалбековнанын сунушу бар. Эльвира Жыргалбековнанын сунушу кечегинде биздин комитеттин жыйынында сунушуну биз кабыл алганбыз, бирок мындай сравнительный таблица жасайлы, ана ошол жерден карап, ошону карама каршылыгынан бир карап коелу. Себеби бул 2 жылдан бери өтпөй аткан мыйзам, өзүңөргө белгилүү болгондой каршы пикир менен келген. Ошондуктан ушуну карап, негизинен бүт бар юридикалык жактан карап кийин чыгарайлы деген ойдо. Ошондуктан биз мына маселе боюнча, Эльвира Жыргалбековнанын маселеси боюнча биз карап чыксак, бул маселе өзүнүн өзгөчө мыйзамы бар экен. Закон о гендерном равенстве деп. Ошода так жазылган ал мыйзамда. 70% эркек, 30% аялдар түссүн деп. Ошондой эле биздин регламентибизде ушул нерсе жазылып турат. Мындайча айтканда, бул дублирующий болуп калып атат. Анан ошого карама каршылык болбосун деп, эртең анан кайра ушундай түшпөсүн деп, мен сунуш берет элем. Ушуну рас мыйзамы бар, ал мыйзамды бүгүнкү күнү аткарып атабыз. Регламентте бул нерсе турат, өзүбүздүн регламентибизде. Ушуну алып эле турсак, кандай дейсиз? Мен ошо сунуш берейинчи, ушул боюнча. Ондо ошо сунушту мен дош койгом, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы. Жок, көпчүлүк Дастан Далабаевич каршы экен. Көпчүлүк дошун кабыл алды. Кийин
Андан кейін урматтуу депутаттар, могул жерде бир нерсе айтып кое турган нерсе бар. Но бизде бүгүнкү күндө требованиялар боюнча бир ачык маселе калып тур да. Акылбек Тогузбаевичтен сунуш келген, аудиторлерге талабы 5 жыл болсун деп. Туурабы, Акылбек Сомович? Эсептөө палатасында 9 жыл деп берип атышат. Жана депутат Абировтан сунуш түсү 7 жыл болсун деп. Ошондон биз тандашыбыз керек. Бүгүн дош менен чечүүбүз керек. 5 жыл болсунбу? Талабы 7 жыл болсунбу, же 9 жыл болсун деп. Жок, ошо 2 депутаттан сунуш түсү, жана булардан 9 жыл деп түштү. Ошондуктан ошону эле тактап койсок. Жок, булар өздөрүнүн мыйзам долбоорунда конституциялык 9 жыл деп берип атат. Анда мындай кылайлы, урматтуу депутаттар. Биз дошко коелу. Дош менен эле чечели, кимдики өтсө ошо менен кала берсин. Анда жок, анда мындай кылайлы. Биринчи анда Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевичтин сунушу коелу. Акылбек Тогузбаевичтин сунушу 5 жыл болсун деп атат. Анда Акылбек Тогузбаевичтин сунушун дошко койгон, ким макул, ким каршы? Ким макул? Каршы. Жок. Анда көпчүлүк дош менен өтүп атат, анда кийинкилерди коюштун кажети жок болуп атат, урматтуу депутаттар. Болду. Аны чечтик. Кийинки сунуш. Данияр Эрмекович, уруксат болсо сизден бир сөз сурайт элек ушу боюнча. Айтыңыз. Бизде азыр аудиторлорго 9 долбоор боюнча, анан инспекторлорго 7 жыл, анда инспекторлорду да карап коюшуңуз керек, анткени аудиторлорго 5 жыл болуп, инспекторлорго 7 жыл болуп калып калчудай болуп атат, Акылбек Тогузбаевич. Ошол сиз аудиторлорду карап койдуңар. Анда ошону дагы ошо өзгөртүш керек го деп ойлойбуз да. Анда мына могул жерде урматтуу депутаттар, Абировтан дагы сунуш түшкөн экен. Негизи аппаратыңар боюнча дагы сунуш түшкөн экен. Силер каршы берипсиңер, эми аны дагы чечип коюшубуз керек анда. Себеби бул жерде силер 9 жыл деп берип атасыздар. Депутат Абиров сунуш берген экен 7 жыл. Эгерде муниципалдык жана мамлекеттик кызматта стажы 5 жыл, жана өзүнүн тийиштүү кесиби боюнча 7 жыл деп берипсиздер. Берген экен. Ага силер каршы берипсиздер, 9 жыл болсун деп, калсын деп. Негизи Данияр Эрмекович, өткөндөгү созывда болсо биздики мурда аудиторлорго 7 жыл, инспекторлорго 5 жыл болчу азыркы действующий мыйзамда. Анан кийин ушу мурунку парламентте киргизди эле 9 жыл, анан аудиторлорго 7 жыл, инспекторлорго деп. Азыр эгерде аудиторлорун чечсеңер, инспекторлордун да чогуу чечип кетиш керек го деп ойлойбуз да. Анда сизде действующийде 5 жыл деди. Действующийде 7 жыл аудиторлорго, инспекторлорго 5 жыл. Же ушунду калтырып койсоңор деле, может, Акылбек Тогузбаевич. Анда сунуш берип коюң. Анда бул дагы неме менен кетиш керек да, бул туурабы, стенограмма менен. Анда мурунку эле колдонуудагыны редакция менен кала берсин, колдонуудагы. Макулсуңарбы? 7 жыл. Ошо 7 жыл, анан 5 жыл деп сразу эле аз киргизип койсоңор. Колдонуудагы. Колдонуп кала берсин. Сунуштоошко коюп койгула. Акылбек Тогузбаевич, сиз каршы эмессиз? Туура эле, себеби эртең ушу мыйзам бири-бирине карама-каршылык болсун деп биз бүгүнкү күндө действующий редакцияда 7-5ти калтырайлы анда. Каршы эмессиздерби? Анда Камил Абдыразаковдун сунушун дошко коем, ошо действующий редакцияда калсын деген. Ким макул? Каршы жок. Көпчүлүк дош менен Камил Абдыразаковдун сунушу өттү. Акылбек Тогузбаевич өзүнүн сунушуна артка кайтарды. Анда урматтуу депутаттар, жок, ашы карап коюп атам, азыр беркин карап чыктык ушул эле. Айтыңыз сунуш болсо. Анда Айбек Алтынбековичте сунуш. Рахмат, Данияр Эрмекович. Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, эсептөө палатасынын мүчөлөрүнүн, аудиторлордун жоопкерчилигин жогорулатуу максатында ар бир аудитор профилдик комитетке жылда жасаган иштери боюнча отчет берүүнү киргизип койсок. Жок.
төрага берет. Төрага. Ар бир аудитор. Жок, ар бир Жогорку кеңешке бербейт. Профилдик 13-чү беренин 4-чү бөлүгүнө. Жок. Жок, отчет берет, төрага берет. Мен ар бир аудитор деп атам. Ар бир аудитор. Ар бир аудитор. Төрагасы. Жок, сиз төрагасын атасызбы же аудитору? Мыйзамда төрагасы деп турат да, төрагасы жылдык отчет берет. Мен сунуш берип атам, урматтуу депутаттар, угуп турсаңыздар. Мен сунуш берип атам, ар бир аудитор профилдик комитетке жылдык кылган жумуш боюнча отчет берилсин деп атам, ар бири. Жок, мындай да, урматтуу депутаттар, төрага тарабынан ар бир аудиторго өзүнө жараша эме бөлүп берет, жумуш бөлүп берет да. Ошол жумуш боюнча биз эч жерден отчетту укпайбыз да. Ал төраганын алдына төрага берет, а төрага общий бардык жыйынтыктап жогорку кеңештин алдына гана берет. А биз профилдик комитет ар бир аудитор келип өзүнүн жумушун төрага бербейт, 9 бирок төрага бербейт, анын 8-и аудитор берет. Ооба. Бу жерге кайсы беренелерден туура келбейт, ошону айтып койсоңор. Сөз Дастан Далыбаевич экен. Айбек мырза айткан бул комитетке жагат да, сонун чындыгыначы бизге жакшы болот эле, бирок чындыгына конституцияга дал келбейт да. Конституция так жазылган, ошо эсеп палатасы иши боюнча төрагасы берет деп отчет, аудиторлор боюнча жок дейм. Азыр биз ар бир аудиторду кыла берсек, бул канчалык түрүндө туура, себеби анда не только министрлердин, анда зам министрлердин отдельно отчетту караш керек болот да. Дастан Далабаевич, министрлер, анан зам министрлер, алар башка да. Жок, ошондо по принципу анда, жок, по принципу БШК деген бар, бизге улуттук банк бар, анда алардын дагы отдельно угуш керек да. Дастан Далабаевич, биз мына бүгүн акча карадык, 8 миллион акчасын, 800 миллион акчаны карадык да. Да, туурабы? Аны ким тескейт? Аны ким текшерет? Аны счетный палата. Счетный палата жалпы эле берип атпайбы, төрагасычы? Биз ошол именно айыл чарбаны ким тейледи быйылкы жылы? Биз ошол аудиторду ушул жерде профилдик комитет биз угайлы деп атабыз. Менин сунушум ошондой. Жок, жетекчиси башы менен жооп берет да. Дастан Далбаевич, урматтуу депутаттар, анда мындай кылайлы. Эгерде жок, мындай бир аягына чейин угуп турсаңыздар, анан өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтасыздар да. Анда мындай кылсак, урматтуу депутаттар, анда бизге кагаз жүзүндө бизге анда берилсин да, анда отчет бербесе дагы биз билип турайлы. Биз көрөлү. Маалыматты анда мен азыр бул жерде азыр мына депутаттар каршы чыгып атат азыр. Мен уже бул сунушум өтпөй турган уже белгилүү болуп калды. Бирок мен ушул бизге маалыматты ар бир аудитор өзүнүн ишмердүүлүгүн бизге маалымат берип турсун. Силер каршы эмессиздерби Айбек Алтынбековичтин сунушуна? Айбек Алтынбекович, кечиресиз Данияр Эрмекович, негизи ар бир аудитор профильный комитетке постоянно силер чакырып келип отчет берип, маалымат берип эле чогуу иштешип атабыз. Мунун кажети жок деп ойлойбуз. Анткени сиздерге постоянно келет го, кайсы суроо болсо келип катышып ар бир комитеткечи, Айбек Алтынбекович. Ал жагынан келип эле биз жок, негизи мынау жазуу түрүндө бир жылда бир болуп койсоңор, обобщать кылып деп атат комитетке. Негизи ушул аудиторлордукун мындай свод кылып менге тапшырып атпайбы. Андай болуп калса регламентке кирсе деле келип отчет бере берет жазуу түрүндө. Рахмат. Сөз депутат Маматалиевде. Рахмат, мен регламент боюнча айтып коеюн, урматтуу коллегалар, бизде регламенттин 100-чү беренесинде атайын счетный палатанын 20-июнга чейин өзүнүн отчетун берүү председатель берет да. Анан биз 5-пункт менен алга баа бере алабыз. Атайын токтом кабыл алабыз. Ошол боюнча же отчетун алабыз, же албайбыз деп.
Ал эми Айбек мырза айткан боюнча буга эч жамандыгы жок. Бул счетный палата ансыз деле бизге отчетун берип атканда дополнительный маалымат катары ар бир аудитордун отчетун жасаган жумушун маалымат катары берип кое берет. Адан мындай немеси жок да, эч мындай жамандыгы жок. Жалпысынан айтайын дегеним, ушуну эске алып койсоңуз, регламентте бизде 100-чү немеде жазылган. Рахмат. Рахмат. Ошол менин сунушум ошол Жазуу түрүндө, берилет. Анда бул жерден сизден сунуш түштү. Анда урматтуу депутаттар, биз сунушту добуш менен чечели. Анда Атамбеков Айбек Алтынбековичтин сунушун добушка коем. Ошол эсептөө палатасы аудиторлору бир жылы кылган жумушу боюнча жазуу түрүндө бизге комитетке, профильный комитетке маалымат берилсин деген. Ошо 20-июнга чейин. Анда ошо сунуш добушка коем, добуш менен ким макул? Каршы жок, көпчүлүк добуш менен сунушуңуз өттү. Силер каршы эмессиздерби? Негизи мен ойлойм, бул регламентте бар эле нерсе экен, силер чөлө кошуп эле коюп атасыздар да, жаз түрүндө. Да, маалымат келгениңерде ошондо жаз түрүндө берип коет экенсиздер да. Отчеттун алдында ар бир аудитор өзүнүн кылган жумушу боюнча маалымат берет. Кагаз түрүндө. Туура эле. Эми түшүнүңүз да. Отчеттун алдында ар бир аудитор өзү кылган жумуш боюнча маалымат берип коет. Жаз түрүндө ар бир эмне кылган. Канча болду, мен ойлойм, жалпы отчет менен кирип кете берет ал. Маселе. Анда урматтуу депутаттар, бир эле маселе калды, акыркы дагы бир маселе калды эле. Азыр мен айтып коеюн ошо маселени. Бул жерде биз Улукбек Зулпукарович Ормоновдун сунушунун кечегинде биз комитетте сунушуну алып келип бизге берген, өзү кеткен. Анан биз ону карап чыгып, ого добуш бергенбиз. Азыр мына таблицага биз киргиздик, ошону дагы чечип койлу. Ушул Улукбек Зулпукаровичтин сунушу боюнча эми баягы счетный палатанын жогорку кеңеш аудиторлордун бардыгын жогорку кеңеш тандап, президенттен 3, жогорку кеңештен 6 бардыгыңыздар билесиздер аны. Анан жогорку кеңештин отчету кабыл албаса жогорку кеңеш президентке сунуш берет. Мурунку закондо дагы мына бүгүнкү азыр Марлен Абдрахманович айткандай регламенттин 100-чү статьясында жазылып турат да. Анан эми баягы кайра кайталап бул кайталанып калат го деген эмеден Улукбек Зулпукарович сизге баягы каршылык эмес, ошону сиз да туура түшүнүп, сиз сунушуңузду алып коюп эле ошол мурдагыдай эле мурдагы мыйзам боюнча кете берсек. Сөз депутат Ормоновдо. Урматтуу депутаттар, комитеттин жыйынында бул чечимди сиздер кабыл алдыңыздар. Өткөн комитетте мен атайын сиздерге калтыргам, чечим кабыл алгыла деп. Кабыл алдыңыздар. Бүгүн ошол чечимиңерди өзгөртсөңөр туура эмес болуп калат, урматтуу депутаттар. Эгерде отчет кабыл алынбай калса эмне болот деген боштук болбош керек. Жок, мыйзамда жок, отчет кабыл алынбай калды, болду. Мыйзамда жок, регламентте отчеттун гана угу боюнча гана айтылып атат. Жанагындай өтпөй калса эмне болот деген жок. Ошол боштукту толтуруу максатында болчу. Биз сөзсүз түрдө бул болуш керек. Бул мыйзамда мурун бар болчу. Кийинки жанагы Улукбек Марифов төрага болгондо өзгөртүүдө алынып салыныптыр. Болчу. Мурун болгон бул мыйзамда. Ошондуктан биз ошондой неме менен эгерде отчет кабыл алынбай калса, анда жөн эле эмес. Мисалы үчүн 3-төн 2 менен, 3-төн 2ден кем эмес депутаттын добушу менен. Бул көпчүлүк добуш менен эмес. Ошондуктан бул жерде эч кандай коркунуч жок. Мыйзамды бузуу дагы жок. Тескерисинче биз боштукту толуктап, тактап коюп атабыз, болду. Эми мына өткөн комитетте бул жерде айтып кетишти, моралдык укук болбойт, тиги бул. Туура. Ушул убакка чейин бир дагы төраганын отчет өтпөй калган эмес. Мындай болгон эмес. Бирок биз ошондой шартты да эске алып коюшубуз керек мыйзамда. Эсиңиздердеби жанагы регламент боюнча добуш мурда макул, каршы калыс болчу. Анан кийин калыс деген алып койгондон кийин мына бүтүн Кыргызстан эмне кылды? Мыйзамда жок экен, билин, биз добуш бербейбиз деп туруп алды, болду. Азыр кошулду. Мен ошону айттым. Бул мыйзамда дагы боштук болуш керек. Акылбек Тогузбаевич, бул жерде эч кимге мындай бир конкреттүү бир киши жөнүндө сөз жок. Бул жалпы отчет өтпөй калса эмне болот деген гана нерсе.
Ошондо отчет мисалы үчүн конкреттүү добуштун санында жок отчетточу. Может көпчүлүк менен өтпөй калышы мүмкүн. А ишеним көрсөтпөө 3-төн 2 менен болот. Бул өзүнчө. И ошону президентке беребиз баары бирчи. Биз өзүбүз чечпейбиз аны, президентке сунуш кылабыз. Ошондуктан мен ойлойм бул жерде эч кандай бир эмне үчүн эсептөө палатасы буга мындай өтө катуу каршы болуп атат мен түшүнбөйм. Себеби муну биз талкуулаганбыз. Өткөн комитетте мен атайын ушул комитеттин мүчөлөрүнө калтырганмын. Кабыл алыңыздар өзүңүздөр. Талаш тарыш болбосун. Кандай кабыл алсаңыздар, мен ошону кабыл алам дегенмин. Силер колдоп бердиңиздер. Азыр дагы колдоп бергиле. Салыштырма таблицаны алдыңыздарга берилди. Анда бул Данияр Эрмекович кечирип коесуз. Эми Улукбек Сулукбарович баягы мына мурдагыда мыйзамда бар болчу кийин алып салыптыр деп атпайсызбы? Эми бул эсептөө палатасынын аудиторлору бирден бир баягы жогорку кеңештин алдындагы институтта биз президентке отчет кабыл алынбаса сунуш беребиз. Сиздер бардыгыбыз депутаттар. Эми президент отчетун кабыл албагандан кийин аны кетиреби кетирбейби эми ал киши чечет. Бирок эми жогорку кеңеш сунуш берип аткандан кийин кетирет да. Эми бул сунуш чын эле кайталанып калып атат да. Сиз кандай дейсиз? Сиздин өзүңүздүн немеңизге туруп калдыңыз. Анда Данияр Эрмекович добушка койсоңуз, добушка коюп, добуш менен. Акылбек Тоозбаевич, кайталанган жок. Бул регламентте өтпөй калса эмне болот деген норма жазылган эмес. Ошондуктан бул кайталанбайт, тескерисинче толуктап атат. Урматтуу депутаттар, бир сөз уруксат. Сөз эсептөө палатасынын төрагасы сурап атат. Сизде. Данияр Эрмекович, Улукбек Сулукбарович, бул жерде эсептөө палатасынын азыркы долбоорунун 9-беренесинде так жазылганда, жерде 2-пунктунда турат: эсептөө палатасынын төрагасы төмөнкү учурларда мөөнөтүнөн мурда кызмат ордунан бошотулат деп. Ушунун 4-пунктунда жазылып турат: коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен каралган учурларда ишенимдин жоголушуна байланыштуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ага болгон ишеним жоголушу үчүн негиз берген иш аракеттер жасалганда деп. Анан негизи бул жерде пункттардын баары каралган. Ал эми 11-беренеде дагы бул жерде жоопкерчиликте да баардыгы жазылганда, 11-берененин 3-пунктунда жазылган 1-пункт: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн мыйзамда отчет берет деп турат. Бере албаса бул бузган болот. Экинчиси: кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен жана ашыкча пайдаланганы үчүн. 3-чү: кызматтык милдеттерин аткарбагандыгы жана эсептөө палатасынын ишин талаптагыдай уюштурбагандыгы үчүн. 4-чү: эсептөө палатасынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин эрежелерин бузгандыгы үчүн. 5-чи: мамлекеттик жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголуучу башка сырды ачыкка чыгаргандыгы үчүн дегендей. Ал эми отчет болсо өзүңөр билесиңер, 8 аудитор министрликтерге жоопкерчилигин тартып отчетун бергенде биз ошону свод кылып туруп мен сиздерге алып чыгам. Анан эгерде мындай мыйзам кирсе, анда дагы көп толуктоолорду кириш керекпи, буяктардын алчулары болобу? Эми карап көрөсүздөр да, бул жерде мындай баарында жазып турат 9 менен 11-беренеде. Карап көрсөңүздөр да болот. Рахмат. Сөз депутат Ормоновдо. Алмаз Бейшембиевич, ошол сиз айтып аткан, Шаршембиевич. Алмаз Шаршембиевич, сиз айтып аткан мыйзамдын кайсыл убакта берененин мөөнөтүнөн мурда кетет дегенде, эгерде ошол отчет өтпөй калса деген жок. Коррупцияга каршы ишеними жоголсо дегендин бардыгын биз ушуга келе берет дегенибиз бул такыр туура келбей калат. Урматтуу депутаттар, мен просто өзүңөрдүн чечимиңерди өзүңөр колдоп коюшуңарды суранам. Рахмат, урматтуу депутаттар. Негизи биз кечегинде сунушту кабыл алганбыз, бирок комитет чечимини башка күнү карайбыз деп, мына бүгүн комитет чечимин карап атабыз. Эми комитет чечимине азыр сунуш түштү. Депутат Акылбек Тогузбаевичтен, Түмөнбаевтан ошо комитет чечиминен ушул сунушту депутат Ормоновдон келген сунушту алып коюу боюнча. Эми бул коллегиальный орган сунуш түшкөндөн кийин бул комитет чечимине сунуш түшүп атат. Анда дош менен чечебиз, урматтуу депутаттар. Сунушка биз дош бергенбиз. Эми бүгүн комитет чечимине дош берип атабыз. Акылбек Тогузбаевич сунушу комитет чечиминен алып коюу боюнча болуп атат. Сөз депутат Ормоновдо. Урматтуу депутаттар, биз азыр президенттик башкаруууда жашап атабыз. Парламенттин бирден бир ошо өзүбүз шайлап, өзүбүз
тапшырма берип өзүбүз контролга турган органыбыз эсептөө палатасы. Эми ушул жерден отчет өтпөй калса биз ишеним көрсөтпөйбүз дегенден эмнесинен коркуп атасыңар? Эмнеси бар бул жерде? Эч кандай аргументти мен көрбөй атам да. Каршы аргументтичи? Түшүнбөй атам бугачы. Жөн эле төраганы мен да жакшы көрөм. Мен да мамилем жакшы. Мен бул төрага кетсин деп аткан жокмун мен. Бул мыйзамда боштук болбосун деп атпайм да. Акылбек Тогузбаевич. Өткөн комитетсиз болгон эмессиз. Барды кабыл алган. Эми азыр сиз келип кабыл алынбай калса эмне болот билбейм мен. Мен сураган элем сиз сунушуңузду алып коюңуз депчи. Комитет чечими ошол бойдон өтүп кетсин. Баа бериш керек депчи. Мен эми кат жүзүндө бергенмин, мен 1 ай мурун бергенмин муну. Кат жүзүндө бергеним сиздин кабинеттен алып бергенмин, алып кирип бергенмин. Только президент алат, биз ала албайбыз, биз сунуш беребиз деп. Бул мыйзамда ошо бош толтуруп биз сунуш берүү өзүбүздүн укугубузду гана калтырып атам мен, урматтуу депутаттар. Өзүңүздүн укугуңузду өзүңөр колдоңула. Сөз эсептөө палатанын төрагасы сурап атат. Рұқсат болсанда дагы бир кичине бир бизде баягы эл аралык биздин өзүбүздүн уюмдар бар да, Интасай деп коебуз. Бул дүйнө жүзүндөгү жогорку аудит органдарынын уюму болот. Азасай деп коет, бул Азиатский региондо. Бул 79-жылы Лимский декларация деп Перуда кабыл алган эме бар. Биринчиси болуп ушу эсептөө палатасынын эмнеге силерге кол алдыңарга президентке баш ийдирген себеби бул аткаруу бийлигинен алып койгондо, анткени биз эң биринчи көз карандысыз болушубуз керек. Муну бизде Дүйнөлүк банктагы ошо Интасай, Азасайдагы биздин мыйзам менен таанышат. Анан биз өзүбүз көз карандысыз, өзүбүздүн көз карашыбызды айтып болгон толук айтыш үчүн анан мындай кылып отчетту биз эч жерден жашырып калбайбыз эчтекени. Болгондой бүгүнкү күндө мына өзүңөр окуп атарсыңар, сайттын баарына кеңештен өткөн 100% чыгып турат. Анан отчет ошондой эле алып келебиз. Кабыл аласыңарбы, албайсыңарбы? Биз өзгөртүп албайбыз отчет. Рахмат. Көз карандысызга кичине мындай бир эмес. Түшүндүк. Рахмат. Сиз депутат Ормоновдо. Эл аралык уюмдарда эмне ошол жерде жазылганбы? Отчет өтпөй калса иштей берсин деп. Көз карандысы каралган эң биринчи очередь. Көз карандысы так бар сиздики, отчетту берип атасыз. Сизге басым кылган эч ким жок. Өзүңүз иштейсиз. Биз аралашкан жокпуз да. Каалагандай текшересиз. Ал эл аралык уюмдарга ссылка болгон бул да туура эмес, эң туура эмес бул. Сөз депутат Маматалиевде. Менен регламент боюнча мына сурап атышат да, айтып берип коеюнчу. Мына карасаңыз, 100-чү берене Жогорку Кеңеш ар жылдык отчеттордун кароосу деген атайын бир берене бар. Бул жерде Жогорку Кеңештин республикалык бюджети, башкы прокурор, Улуттук банк, ошонун ичинде эсептөө палатасы дагы бар. Эсептөө палатасына 20-июндан кечиктирилбесин деп пункт менен берилген. Андан сырткары 5-пункттун 100-чү берененин атайын эгер ушул мекемелер боюнча Жогорку Кеңеш мамлекеттик органдын, то есть баягы үстүндө айтып кеткен органдардын же кызмат адамынын, ошол жакта кызмат адамдарынын ишин баалоо менен отчетторду бекитүү тууралуу токтомду депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алат деген 5-пункту бар. Ушинтип айтылган 5-пунктта. Дальше кабыл албаса эмне болот деген барбы? Жок, андай жок. Ошону толуктап атабыз мыйзам менен. Конституциялык мыйзам. Дош Мечелич бияктан онда мындай кылайлы, урматтуу депутаттар, анда комитеттин чечимидеги Акылбек Тогузбаевичтин сунушуну ошо комитет чечиминен жоопкерчилик боюнча эгерде отчет өтпөсө, анда эсептөө палатанын төрагасы боюнча кандай эле толуктап кетсеңиз, сунуш кандай эле? Жок, өзүңүз мындан. Анын үстүнө чара колдонуу боюнча сунушуну жоопкерчилик боюнча мына Акылбек Тогузбаевич айтып атат, урматтуу депутаттар. Бул регламентте каралган, негизи өтпөсө биз аны токтомдун ичинде, токтомдун негизинде алып чыгабыз деп. Анда жоп, бул урматтуу депутаттар, өткөн комитетте силер добуш бергенсиңер макул деп. Эми өзүңөрдүн чечимдерге сунушка макул деп, токтомго каршы болсоңор мен түшүнбөйм анда. Бизде ушундай Улуубек Зулпукаев. Калатсаң да мен эмне? Эми Улуубек Зулпукаевич, өткөндө сиз сунушуңузду берип кеттиңиз. Эми баары сизди сыйлайбыз. Мен атайын калтырганмын комитетке ошондо. Атайын калган жокмун да конца. Сиздин тура сиздин сунушуңузду биз сизди сыйлап, колдоп, сунушуңузду колдоп кеттик. Но бирок чечимди де биз кийинки жыйында карайбыз деп. Мына бүгүнкү күндө Акылбек
Акылбек Тогузбаевич келип ушу тармакты жакшы түшүнгөн иштеген катары бул кишини да шыйлайбыз. Эми сунушту мындай кылдык да. Сиз деле бул деле албай атат сунушту. Эми онда дош менен чечишке туура келип атат. Эгерде экөөңөрдөн бирөөңөр алып койгондо бизге жеңилирээк болот эле да. Мен айтайын деп, урматтуу депутаттар, биз өткөндө сунушту кабыл алганбыз. Азыр кайрадан доошко койсок уят эле болобуз да. Биз эми жогорку кеңешпизби, комитетпизби? Базар эмеспиз да. Давайте бир мындай позицияда турайлы. Анан кийин берген кандай ар кандай маселени алып келип, ар кандай чечип алса боло берет экен деген нерсе чыгат го бул жерде. Позиция болуш керек да баарыбызда. Дош менен чечели, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, дош менен чечели, кандай дейсиздер? Дош менен чечели. Анда албай атат да. Келиңиздер, 2 минуттан апис берели. Пока бир маселени көтөрүп чыкпайынбы ошол жерде? Мына меникини колго салып коюң. Мынаны Данияр Эрмекович. 33-төгүнү менин фамилиямды жазып алыптыр. Данияр Эрмекович. Нени? Менин фамилиямды колго салынды да. Салынган фамилиямды жазып кой анда. Бул тарых да. Урматтуу депутаттар, Данияр Эрмекович, уруксат болсо кичинекей маселе да ошол эле жерде отдел комитета жазып атат да 6-беренеде бир эме унутуп калышты да. Заключение к проекту закона о республиканском бюджете, соцфондтуку бюджет, анан фомстун бюджети заключение берилсин деп ошол 6-беренеге. Өзү отдел комитета уже отургузду бул чечимге, бирок биз добуш менен чечсек ушуну. Бул керектүү регламентте бар, и так эле бизге ар бир бюджетке заключение берип атпайбы? Ошол азыр жок болуп калды да бул жерде, а то пробел болуп калат да. Ушул добуш. Силер каршы эмессиздерби? Каршы эмеспиз. Каршы эмессиздер. Жок, бул пробелди жоюу боюнча да. Добушка койсоңуз ошону. Сунушту айтып коюңуз. Эсеп палата заключенияларды берсин, республиканский бюджет боюнча, соцфондтун бюджет боюнча, фомстун бюджет боюнча. Анда Дастан Далбаевич Бекешевдин сунушун дош койгом, дош менен ким макул? Керек экен ал. Заключение алуу негизи керек. Ал регламентте бар, и так эле. Анда дош коем, урматтуу депутаттар, дош берип коюңуздар. Ким макул Дастан Далбаевичтин сунушу менен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 экен. Анда сунуш өттү. Негизи эсептөө палата өзү каршы эмес, беребиз дейт. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, негизи бир эле маселе калды. Азыр эки депутат сүйлөшүп алсак, анан ошо менен биз кийинки маселени карап биринчини бүтмөйчү өтө албайбыз да. Кандай дейсиздер? Кайра эле кайта бересизби? Урматтуу депутат, каршы болсоңуздар, анда биз убакытты кетирбей кийинки 3-чү маселени карап тура берели. Макул. Анда урматтуу депутаттар, кийинки күн тартибиндеги 3-чү маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-нчи окуга киргизилет. Баяндамачы Макешев Чингиз Дүйшөнкулович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри. Чакырылгандар: Жакыпов Манас Жакыпович, Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын төрагасынын орун басары; Тайлаков Кеңешбай Доскулович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы; Абалиева Айнура Имамазановна, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары дармек менен камсыздоо жана медициналык техникалык департаментинин директору; Абдыкадыров Султан
Абдулдаевич Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин директору. Шайшанбаев Чыңгыз Токтомушевич Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын директорунун орун басары. Сөз баяндамачыда. Негизи мындай кыска кылып эле азыр баяндамачы кыска кылсыз, сиз анан жыйынтыктап кетесиз. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, бул закон инвентаризация алкабында тактоо иретинде киргизилип атат. Мыйзам долбоору менен мыйзамдардын тексти боюнча да өзгөрүүлөр келет. Бул кабинет өкмөтү дегенде министрлер кабинети деп киргизилип атат. Андан тышкары сот керектөөчүнүн укугун бузулушу боюнча чечим чыгарууда мыйзам ченемдерин эки тараптуу чечмелөөнү четтетүү боюнча укуктар киргизип атат. Чыгарууга укуктуу деген сөздөрдү чечим чыгарат деген тактоо иретинде киргизилип атат. Андан тышкары азыркы учурда монополия каршы орган тарабынан керектөөчүлөрдүн укуктары жеңилдетүү корголбой келүүдө. Ошонун негизинде мониторинг деген сөздү киргизип атабыз. Бияктан болсо, бияктан 18 январда 2023 жылдын Жогорку Кеңештин мыйзам долбоорунун кароосу жүрүшүндө депутат Гүлшаркан Оконовна Култаева жана Жаныбек Султанович Кыдыкбаевичтин сунуштары эске алынды. Ошондон тышкары Дастан Далабаевич Бекешевдин мониторинг түшүнүгү боюнча сын пикирлери толукталып иштелип чыкты. Рахмат. Азыр мен толуктап. Анда сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевич. Урматтуу депутаттар, туура эле айтат. Биз ошол мониторингдин аныктамасы кичине башкача оңдодук. Анан ошол эле мониторингдин тартиби антимонопольный орган эмес, Кабмин бекитет деп ушундай сунуштар берилди. Антимонопольный органды Минэкономика макул болушту ошол менен. Ошондуктан колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Азыр тактоочу суроо бар экен, сөз депутат Абдибаев Айсар Нышановна сурап атат. Сөз сизде. Рахмат. Урматтуу чакырылгандар, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндөгү мыйзамда сунушталган редакциясында биринчи беренеде негизги түшүнүктөрдү мамлекеттик контролду көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан ыйгарым укук берилген өлчөө бирдейлигин камсыз кылуу жаатында Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттеринин жана мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына контролду жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдар министрлер кабинети тарабынан ыйгарым укук берилген да. Монополияга каршы мамлекеттик органга да укук берилген. Аталган укук берилген мамлекеттик органдар кандай иш алып барууда, ошону айтып коесуздарбы мага? Керектөөчүлөрдүн укугун канчалык деңгээлде коргоп жатасыздар? Айрыкча азык-түлүк коопсуздугу боюнча мына как раз бизде ветеринардык кызматтын директору бар экен. Анан оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин директору бар экен. Эгерде ушул тиешелүү органдар жакшы иштешсе, көзөмөлдү катуу деңгээлде кармап турса, мынчалык бизде жанагындай не сахар, тиги бу деген долбоорлор болбойт эле да. Бизде канчалаган кафелер, ресторандарда улануулар болуп атат. Силер кандай иш алып барасыздар, ошо боюнча мага жооп берип коюңуздарчы. Ким жооп берет? Мен монополияга каршы кызматы жооп берип коем. Бул жерде урматтуу Айсар Нышановна бир топ мамлекеттик органдар иш алып барат, ыйгарым укукту. Сиз туура белгиледиңиз. Биз тараптан 2022 жылы 572 кайрылуу каралды. Анын ичинен 104 мыйзам бузуу аныкталып, тийиштүү чечимдерди биз чыгардык. Башкача айтканда, керектөөчүлөргө 2.958.828 сом кайтарылып берилди мыйзам бузуу фактылары боюнча. Андан сырткары 20 миллионго жакын баягы бааны көтөрүп алып, керектөөчүлөрдүн укугун бузган учурда да биз кайтарып бердик. Чечимдерибиз бар. Быйылкы жылдын 1-кварталында 140 кайрылуу каралды.
азыркы учурда тиешелүү иштер мыйзам чегинде жүрүп жатат. Андан башка органдар өздөрү жооп берсе. Рахмат, Кеңешбай Доскулович. Сизге тиешелүү эмес эле, мен башка органдарга бердим. Саламатсыздар. Мен жөнөкөй тилде эле айтайынчы, мынакей азык түлүк коопсуздугу бизде аябай актуалдуу маселе да. Экологиялык маселе дагы актуалдуу. Анан сиздердин жасаган ишиңиздерди эч жерден көрүүгө мүмкүн эмес. Чынын айтыш керек. Кандай иш алып барасыздар сиздер? Азыр мамлекеттик органсыздар, милдетиңиздер бар. Негизги милдетиңерди кандай аткарасыздар? Ошону айтып бериңизчи мага. Ооруларды алдын алуу жана мамиле санепет көзөмөл борбору. Бизде эми урматтуу депутаттар кыска айтып берсеңиз, мага окугандын кереги жок. 22-жылы мисалы биз баягы өзү санитарлык талаптын баарын тең текшерүү боюнча ар бир направление боюнча коммунальный гигиена боюнча бул чач тарач, мончо, водопровод, бала бакча, мектеп, тамак аш жайлары боюнча баарын карайбыз да. Кечиресиз, мен угуп турсаңыз, мына мен кафеден бир тамактан ууланып калдым да. Кандай ошо адам кандай жардам ала алат? Кандай иш-чара сиздер тараптан ошо кандай иш-чара кыласыздар? Ошону айтып бериңизчи. Биздин жарандарыбыз билип алсын өздөрүнүн укуктарын. Керектөөчүлөрдүн укуктарына киреби ушу? Кирет. Туурабы? Сиз ошону мага кыска айтып бериңизчи, например. Эгерде Кыргызстандын жараны ууланып калса, ал больницага кайрылат, саламаттык сактоо тармактарынын бирөөсүнө. Аяктан бизге экстренный извещение келет. Анда да сиздин тиешеңиз жок экен да. Тиешебиз бар. Бизге центр госсанэпиднадзорго извещение келет, ушундай киши ууланып калды деп. Биз ошо извещение негизинде оорулуу менен барып иш жүргүзөбүз. Эмне болуп ууланды, кай жерден ууланды деп. Ошо информация негизинде ошол объектиге барабыз. Сиз тез арада иш-чара кыла албайт экенсиз да, туура? Бизге бир 24 сааттын ичинде келет ошол информация, ошонун ичинде иш жүргүзөбүз. Кандай штрафтарды саласыз, например, мага Штрафтардын 214 статья бар. Кодекс о нарушениях. Канчадан канчага чейин? Акырын болуп тургулачы, депутаттар. 214 статья боюнча. Айыл чарба министрлиги да отурабы ушул жерде? Бар. Сиздер мына азыр башталды мөмөчөмө, ошол мөмөчөмөлөрдүн канчалык деңгээлде таза келип атканын кайсы жерден текшересиздер? Бизде саламатсыздар. Элде аллергия көбөйүп, оору көбөйүп атат да. Ошо сиздердин ишиңиздер да, негизги милдетиңиздер ушуларчы. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бизде жеринде ошол базарларда атайын ветврачтар иш алып барат. Биздин ошол жерде вет сад экспертиза деп коет, ошол жерден пробаны алып теңшерип, анан сатканга уруксат берет. Тиешелүү деңгээлде иш алып барбайсыздар. Моюнга алыш керек аны. Кылган ишиңиздердин жыйынтыгы жок. Бизде жеринде иш алып барып атышат. Эми оңолосуңарбы же ошондон ары жоголосуңарбы? Элди ысылдатып отура бересиздерби же? Оңолобуз сөзсүз да. Деңгээлди жогорулатыңыздар. Элдин ден соолугунун, элдин коопсуздугунан өткөн эч нерсе жок. Биздин мамлекетте. Ошол эртең эле өзүңүздөрдүн балдарыңар, өзүңүздөрдүн жакындарыңар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ишиңиздерди жолго коюп, деңгээлиңерди көтөргүлө. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, суроолор жок болсо, комитет чечимин өтөйлү. Комитет чечими керектүүчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитет чечим дош койгом, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Анда кайра эсептөө палатасынын мыйзамына кайтып келдик. Анда сөз депутат Маматалиевде. Рахмат. Бул жерде Акылбек Тогузбаевич өзүнүн сунушун артка алып атат. Улукбек Зулукаровдун сунушу калып атат, бирок формировкасы бир аз өзгөрүп атат. Отчеттун алкагында баа берилсин деген гана сөз калат. Болду. Ошо менен баардыгы баа берилсин, болду. Ушундай биз чечим кабыл алдык. Рахмат. Сиз макулсузбу? Все макул экен. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк, комитет чечими Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө
Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору комитетке келип түшкөн сунуш пикирлерди эске алуу менен жактырылсын жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине кароосуна аны экинчи окууда кабыл алуу сунушу менен киргизилсин. Бүт сунуштарды эске алуу менен. Комитет чечимине дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы. Бир дош менен экинчи окууда конституциялык мыйзам кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бар десеңиздер болот. Анда күн тартибиндеги кийинки Данияр Эрмекович, кечиресиздер, сизге анан сөз эсеп топтун төрагасына чоң рахмат, мындай ишеним көргөзгөнгө. Буюрса эми иштешет болуш керек деп ойдобуз. Рахмат. Рахмат. Эми бүт элек дагы үчүнчү окууда көрүшөбүз сиздер менен. Анда, урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки 4-чү маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруунун маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окуга киргизилет. Баяндамачы Макешев Чингиз Душенкулович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Чакырылгандар: Сарбанов Улан Кытайбекович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансын рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы. Рыскулов Канат Бактыбекович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын орун басары. Абдраимов Жарасул Осмоналиевич, Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун президенти. Сөз баяндамачыда. Рахмат. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, сиздердин карооңуздарда мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруунун маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору сунушталууда. Бүгүнкү күндө пайдаланбаган, иштебей турган же аз кирешелүү иштеп жаткан бир катар мамлекеттик объектилер бар. Жеке секторга менчиктештирүүгө альтернативдүү вариант катары мамлекеттик ишканаларды ишенимдүү башкарууга берүү механизмдери сунушталып жатат. Мисалы, кээ бир өндүрүш ишканалардын реабилитациялоо же жандандыруу үчүн атайын түзүлгөн Кыргыз индустрия ачык акционердик коомуна же ага окшош компанияларга ишенимдүү башкарууга берүү пландаштырылууда. Ушул мыйзам долбоору мамлекеттик ишканаларды ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү процессин оптималдаштыруу үчүн иштелип чыккан. Мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруу жөнүндө мыйзамга бир катар өзгөрүүлөр сунушталып жатат. Аларды атап кетсем, биринчи, Кыргыз индустрияга окшогон мамлекеттик компанияларга ишенимдүү башкарууга мамлекеттик объектилерди номиналдык наркы боюнча баалоо жана тийиштүү лицензиясыз өткөрүп берүү сунушталууда. Экинчи, ишенимдүү башкаруунун функцияларын тактоо нормалар каралган. Менеджмент тууралуу жана стратегиялык пландарын бекитүү, аларды ишке ашыруу. Үчүнчү, ишенимдүү башкаруунун сый акысы катары жылдын жыйынтыгы менен чыккан таза кирешеден 30%-дан ашпаган сумма алына турганын белгиленип жатат. Төртүнчү, ишенимдүү башкаруунун ашыкча чыгымдарды кетирүү мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылып жатат. Бешинчи, мыйзамдын текстинде өкмөт деген сөздү министрлер кабинетине алмаштырып атабыз. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынган. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин 1 мартында жыйынында депутаттар бир топ сунуштар түшкөн. Алардын баарын эске алынып, мыйзам долбоору кайрадан иштелип чыкты. Кече сиз кыскача эле өзү мындай негизги багытты айтсаңыз. Эң негизги бияктан айтып кетейин, атап айткандай, Токтошов Эмиль Токтокунович, Талиева Камила Абдразаковна, Мажитова Шарапат Мажитовна жана Эльвира Сурабалдиеванын сунуштары эске алынып, бул болсо жоопкерчилиги каралган. Андан сырткары ишенимдүү башкаруучунун гарантиялык
төгүмү жана күрөө берүү милдети көрсөтүлгөн каралып чыккан. Андан тышкары Бакиров Өмүрбек Мирзаимовичтин мыйзам долбоорунда күчүнө кирүү мөөнөтү жөнүндө сунушу эске алынган, 6 айдан 10 күнгө кыскарылган. Ормонов Улукбек Зулпукаровичтин сунушу менен ишенимдүү башкарууну боло албаган объектилер такталган, бул госпредприятиялар. Андан тышкары Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичтин ири инвестиция деген терминин аныктаганбыз. Андан тышкары ошондой эле Төлөнов Данияр Эрмековичтин сиздин сунушуңуз менен Кыргыз индустрия долбоорунун директору чакырылды. Ошол презентация тактап бергениш үчүн ушул мыйзамыңызды колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Суроолор жок экен. Негизи бир айтып коюшун нерсе бар. Биз колдоп беребиз буну. Бирок палатага чыкканга чейин, урматтуу депутаттар, ошол жерге биз барып бир көрүп коюп өз көзүбүз менен. Себеби баягы суроо бергенге биз оңоюраак болот. Кандай дейсиздер? Каршы эмессиздерби? Палата чыкканга чейин Кыргыз индустрия алып барып ошол жерге бизди көрсөтүп бир маалымат алып алайлы. Ошонун датасын белгилеп алсак. Датасы кайсы унага кыласыз? Кандай сиз Biz daim ele dayarбыз. Эртеге комитет текти дагы бизди атайын угушат экен, Кыргыз индустриянын өзүндө угушат экен. Бүрсү күндөн баштап сиздер эгер күндү белгилеп берсеңиздер, бизде 3-4 күн бул сессионный день, бизде сессияда болот. Биз маршруттарды тартып берели, себеби эртеге текте карайт экен бизде. Ошон үчүн анда келеткан 18 вторник 2-нчи күн болот экен. Кандай дейсиздер? Эм келеткан. Ага чейин бүт маршруттарын баарын сиздерге берелик. Ооба. Себеби мына эми түштүк тараптагыларга бөлүнүп барасыздарбы же ал жактар эмне болот? Бирок мына ал жактан Беловодскийден баштап Сиз бизге берсеңиз, биз ошолорун бекитип, карап чыгып, өзүбүз аныктап чыгабыз. Маршрутты беребиз. Бүт комитет мүчөлөрү карап өздөрү сунушун берет. Мейли, мына жума күнү как раз биздин Жалал Абадка бараткан депутаттарыбыз бар экен, ошол жерден болсо булар барып маалыматты алып келип бизге айтып беришти. Негизи бүт комитет болуп биз Бишкектегини көрүп коелу. Макул. Сөз депутат Токтошевде. Бул өтө чоң мыйзамда палатадан да көп суроолор болот, ошон үчүн биз бияктан так даярдап алыш керек. Өткөндө биринчи окууна караганда биздин депутаттар көп кабатыр болуп, кепилдик сураганбыз да. Эгерде ишенимдүү башкарууга берилсе, ошол ишенимдүү башкарууга алган жак тарап кандай кепилдик берет? Эгерде иштете албай калса эмне болот деп суроо бергенбиз. Ушунда айтып койсоңуз, мына жазылып атат. Кандай кепилдик менен аларга берилет алар? Бул болсо ооба, сиз туура айттыңыз. Бул болсо чоң жоопкерчилик. Биринчиден бул болсо административдик жана уголовный кодексте жооп берет. Экинчиден болсо бул болсо гарантиялык төгүмү болот. Анткени ошол ишкананы алып атканда гарантиялык төгүмү 10%тен кем эмес деп белгиледик. Аз тактоочу гарантиялык төгүм ошол объекттин наркына да? Проект долбоордун наркы бар, ошол 10% төгүш керек. Ооба. Андан тышкары үчүнчү бул болсо күрөө коет. Бияктан да күрөө объектлерин эгерде зыян келтирсе, ошого күрөө коет. Ошол дагы гарантия болот. Анан төртүнчү бул болсо ишканаларды квартал сайын аны мониторинг кылып турат. Эгерде ошол бизнес план же инвестицияны ишке ашырбаса, анда ошол келишимди жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Күрөөсү калып кетет мамлекетте. Ооба. Зыян келтирсе, күрөөсү калып кетет мамлекетте. Ушул экинчи окууда жазылды да, мурда жок эле. Ооба, ушунун баарын эске алып жаздык. Анда макулбуз, туура. Рахмат. Анда комитет чечимине өтсөк, урматтуу депутаттар. Комитет чечими мамлекеттик мүлктү ишенимдүү башкаруунун маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитет чечим дошко коем, дош бериңиз. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки 5-маселе
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 29 декабрындагы номер 826/7 валюта рыногундагы кырдаал жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектүүчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө токтомунун аткарылышы жөнүндө баяндамачы Күлүнбеков Кайып Ишимович, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк төрагасынын орун басары, Жакупов Манас Жакупович, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк төрагасынын орун басары, чакырылгандар Макешев Чингиз Душенкулович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары, Даникеев Улан Оскенович, Кыргыз Республикасы финансы министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсыздарбы, урматтуу Данияр Эрмекович, рұқсат берсеңіз мен баяндаманы кылып сизге. Микрофонго жакыраак айтыңыз. Мен Манас Жакупов, баяндаманы мен сунуштайм сиздин назарыңыздарга. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, Улуттук банк Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 29 декабрында валюта рыногундагы кардал жана банктык кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө токтомун аткаруу боюнча маалыматты сунуштайт. 2022 жылы өлкөбүз ички валюта рыногундагы абал тышкы экономикалык факторлордун таасири ылайык калыпталган. Геополитикага байланыштуу санкциялардын себебинен соода жүргүзүү шарттары бир топ өзгөрөт. Накталай доллардын өлкөгө келиши чектелген. Ушундай жагдай региондуу өлкөлөрдө байкалып жатат. Бирок 2022 жылы нак долларды алып келүү боюнча альтернативдүү каналдар түзүлгөн. Ошого байланыштуу 2022 жылдын ортосунда нак акчага айландыруу үчүн комиссиясы 5% бүгүнкү күндө 0,5% 3%га чейин төмөндөдү. Ал менен бирге Улуттук банк валюталык интервенцияларды жүргүзүп келди. Жалпысынан 2022 жылы анын таза сатуу көлөмү 295 миллион долларды түзгөн. Ошондой эле 2022-23 жылдары Улуттук банк министр кабинети менен бирге накталай долларды чыгарып. Урматтуу Төрөң Орунбасары, сиз кыскача өз сөзүңүздү айтсаңыз, биз силерге протоколдук поручение бергенбиз. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, жогору айтылган чаралар негизинде валюта рыногунда абалды туруктуштуруу шарт түздү. Улуттук банк Жогорку Кеңештин бул демилген өз учурунда көтөрүлгөн деп эсептейт. Улуттук банк 2023 жылы туруктуулук абалды кармап турууга багытталган иштерин улантат. Биз эми мындай караганда банктарга, анан банк эмес алмаштыруу бюролорго көзөмөл кылабыз. Бир маалыматта берилген канча жолу биз ушул инспекциялуу текшерүү кылып, кандай чараларды бергенбиз. Банктарга 29 текшерүү, алмаштыруу 96 текшерүү болгон. Рахмат. Рахмат. Сиз анда окуп алсаңыз, кыска сөзүмдү айтпайсыз. Уже ошо коюлган талаптарды аткардыңарбы? Болду. Анда суроолор жок, урматтуу депутаттар. Суроолор жок болсо комитет чечимин окуп коюн. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 29 декабрындагы номер 826/7 валюта рыногундагы кырдаал жана керектөөчүлөрдүн укугунун коргоо боюнча банктык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө токтому аткарылды деп эсептелсин жана көзөмөлдөн алым салсын. Комитет чечим дош койгом, дош бериңиздер. Ким макул? Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен бул маселе көзөмөлдөн алым салды. Рахмат. Рахмат. Бул күн тартибиндеги кийинки маселе, урматтуу депутаттар.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун контролдон алып салуу жөнүндө. Эки миң жыйырма экинчи жылдын 29 июлундагы номер 368/7 Кыргыз Республикасынын 2020 жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчету бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому баяндамачы Даникеев Улан Аскенович, Кыргыз Республикасы финансы министри орун басары. Сөз баяндамачыда. Кыска эле мындай. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Эрмекович. Ошо токтомдо 3 пункт болгон, порученческий пункт. Эң акыркы калган, бирок ошо пункт боюнча азыр жумуш жүргүзүлүп атат, жанагы с Министерством природы и ресурсов. Это просим снять с контроля вопрос с Министерством природы. Мы решаем этот вопрос. Это 4,9 миллиарда сомов, которые были использованы во время пандемии. Акка кирип калган, аны акырындап мы их решаем через выплату по их спецсчетам и по иным счетам. Восстанавливаем эти средства. Чечим берет экенсиздер да, э? Все. Суроолор жок, урматтуу депутаттар. Суроолор жок болсо комитет чечими аталган маселени комитеттин көзөмөлдөн алып салуу боюнча комитет чечим дош койгон, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен бул маселе көзөмөлдөн алынды. Күн тартибинде кийинки маселе Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети караштуу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2021 жыл үчүн бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчету тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 8 декабрдагы номер 711/7 токтом менен аткарылышы жөнүндө. Баяндамачыны бересиңерби? Кана. Данияр Эрмекович, мен баяндамачы. Абжапаров Теңизбек. Абжапаров Теңизбек Жусупбекович, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети караштуу социалдык фонд төрагасынын биринчи орун басары. Сөз баяндамачыда. Кыска эле айтыңыз. Данияр Эрмекович, 711 токтом бул 21 жылдагы социалдык фонддун бюджетинин аткарылышында айлык акыларды төлөп берүүдө нормативдик актыны кабыл алуу тууралуу бизге тапшырма берилген. Муну биз 7 март күнү 23-жылы кат түрүндө да жөнөттүк. 22 жылдын 29 июлунда 408 токтом менен социалдык фонддун айлык акысын төлөп берүү жобосу Кабмин аркылуу кабыл алынды. Рахмат. Суроолор жокпу? Жок. Урматтуу депутаттар, анда комитет чечими. Экинчиси бар дагы. Сөз депутат Сарбашта. Тактап коелучу ушул жерде мына Кабминдин токтом менен деп атасыңар. Ушул токтом мыйзамдыбы, мыйзамсызбы? Эмнеге силердин өзүңөрдүн проблемаңар бар да? Закон о соцфонде. Не үчүн ушулардын зарплаталарды көтөрүү боюнча силер өкмөттүн токтомун чыгарып атасыңар? Биз буга чейин былтыр октябрдын 22-сине чейин социалдык фонд Кыргыз Республикасынын социалдык фонду болуп келген. Октябрь 22 жылдан баштап Кабминдин алдында болуп калдык. Ошон үчүн биз болсо жоболорубуздун бардыгын азыр Кабмин менен бекитип атабыз. Мыйзам менен? Токтом менен. Мыйзам бийик турабы? Мыйзамда жазылган социалдык фонддун правлениянын компетенциясына кирет. Айлык акыны, баягы ага кошумча үстөгү акыларды кошуп бергенге компетенциясына кирет деп. Бирок эсептөө палатасы 20 жылды 21 жылы текшергенде биздин бул ошол рекомендательный характер берди. Кабмин менен токтом менен бекиткиле эмгек акын төлөп берүүнү депчи. Эме Теңизбек мырза, мындай да бул жерде конкретно эле силер мыйзам бузуу болуп атат, урматтуу депутаттар. Данияр Эрмекович, мына жерде айтып атам да, мына закон о соцфонде булардын өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн правлениясы бар. Бул полный соцфонд өзү чечиш керек. Мен түшүнбөй атам бул жерде токтом менен мыйзамды бузуп туруп,
Комминдин токтому менен зарплатаны көтөрүп берип атышат да. Бул жерде айтып атпаймынбы, социалдык фондду комминдин астына кылып өткөрүлгөндөн кийин эсептөө палатасы предписанияга жазып берди бизде. Мында силер мыйзамга өзгөртүү киргизишиңер керек ошондой болуп туруп. Жок, бизге протокол поручениячи биздин көзөмөлдө эле. Бүгүнкү күндө булар ошол нерсени бүтүргөндөн кийин биз комитет чечимине көзөмөлдөн алышыбыз керек да. Ошол эле. Болбосо биз ала алсак, биздин комитеттин онасында тура берет да көзөмөлдө. Болго сал өткөз, негизгисин айтып атам. Мыйзам бузууну айтып атабыз. Биз карап беришибиз керек да булар. Бирок закон о соцфонде булардын өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн правлениясы бар. Булар зарплаталарды кандай чечет, кандай көтөрөт. Ошон үчүн айтып атабыз, мына эмне үчүн соцфонддун маселелери комитеттин чечими өтүп кетип атат да, палатада артка кайтарып атат. Биз ошол нерселерди карабай коюп атабыз деп атам. Мына жерде дагы өткөндө да палатада айткан мыйзам бузуулар бар да буларда. Өкмөт токтому менен зарплаталарды эме кылып берип атат. Бир мезгил келет булар бар. Сурайт да, органдар сурайт буларды. Токтом менен зарплата көтөргөн боюнча, конечно, бул жерде чоң суроо турат. Бул маселени караш керек. Бул маселе боюнча албетте суроо көп. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, комитет чечимин өтөбүз. Комитет чечими аталган жогорку кеңештин көзөмөлдө турган токтомду көзөмөлдөн алып салуу боюнча чечимди дошко коем. Дош бериңиз. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен бул маселе көзөмөлдөн алынды. Жана акыркы маселебиз 2022 жылдын 8 декабрдагы номер 713/7 Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2023 жылга бюджети жана 2024-25 жылдарга болжолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин токтому баяндамачы Абжапаров Теңизбек Жусупбекович Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетине караштуу социалдык фондунун төрагасынын биринчи орун басары. Сөз баяндамачыда. Урматтуу депутаттар, бул жогорку кеңештин 8 декабрдагы 22 жылдагы 713 7 токтому толугу менен аткарылды. Анткени 21 жылдын бюджетин биринчи окууда кароодо киреше жагын камсыздандыруу төлөмдөрүн көбөйтүү маселеси коюлган болчу. 22 жылдын камсыздандыруу төлөмдөрү ошол экинчи окууда 3 миллиардка көбөйтүлүп кабыл алып бергенсиздер. Бул токтомду толугу менен социалдык фонд аткарды. Аталган токтом көзөмөлдөн алуу боюнча комитет чечимини дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен аталган токтом көзөмөлдөн алынды. Урматтуу депутаттар, рахмат. Бүгүн активдүү иштеп катышып бериңиздер үчүн.